Жаңы окуу жылында 1-класстын окуучуларынан башка бардык балдар аралыктан билим алат. Бирок айрым үй-бүлөлөрдө сыналгы жана смартфондун жоктугу онлайн билим алууну кыйындатат. Алсак Жалал Абад шаарынын тургуну Токтайым Маматованын мектеп курагындагы 3 баласы бар. Бирок балдарын сыналгы жана смартфон менен камсыздай албай жатат. Мүмкүнчүлүк болбогондуктан балдары билим албай калуу ыктымалы бар. Менин 6 балам бар. 3 балам мектепке барат. Бирок мен азыр мына ушу шартта онлайн сабак окутканга менин каражатым жетсиз, телефонум жок, телевизорум жок үйдө. Шартым жок да балдарды ушундай окуткангачы. Күйөөм өзү оорукчан болсо. Өткөнкү акыркы чейректе кантип? Ошо акыркы чейректе деле балдарым окушкан жок. Чоң кызым 11-де окуйт, анан кийин 9-да окуйт, анан 2-класста окуган балам бар. Окуу жылынын башталышында мектептер 1-класстарга гана эшигин ачат. Алдын ала маалымат боюнча Жалал Абад шаарында 2269 окуучу мектеп босоосун аттайт. Балдарды кабыл алуу электрондук жүргүзүлүп, учурда анын 70% каттоодон өттү. Биздин билим берүү бөлүмү бул аралыктан билим берүү үчүн негизинен бардык шарттарды түздүк. Мектептерибизде ушул компьютерлештирүү, санариптештирүү багытында көп жумуштар жасалды. Жалал Абад шаарында быйыл өзүңөргө белгилүү 1-класска электрондук тарыздеги форматта кабыл алуу ишке ашырылды. Мектептер илдетти алдын алууда бардык санитардык нормаларды сактоосу зарыл. Бул багытта атайын комиссия түзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми окуучулардын санитардык каражаттарын ата-энелер камсыздоого тийиш. Бул жерден ошол эмесин карап көрөбүз. Ал жерде ошол стационарлардын кирип чыгуу жолдору да каралган да ал жердечи. Кирип чыгуусу ошо балдар менен бир эмеде болбосун жолдочу. Ал жерден ал башка жол менен, ал мектепке кирүүчү жол башка жол болушу керек. Ошондо биз жанагы бири-бири менен байланышта болбойт десек болот да. Эгерде экөөнүн тең кирип чыгуу жолдору бир болсо, демек ал жерде күндүзгү стационарды жабууга туура келет. Өлкөдө билим деңгээли төмөн болуп турганда аралыктан окутуу ан сайын билимсиздикке кириптер кылды. Илдеттин түйшүгү түшө элек аймактарда окутууну салттуу формада улантуу керек дегендер арбын. Анткени аймактарда илдет жок, бирок санитардык эрежени карманып окутууга болот деген таризде. Айрым жерлерде онлайн эмес нанга акча таппагандар бар да. Каякта компьютер, каяктагы телефондор. Ал эми айрым тараптарда дегеле коронавирустун кызы деле жок. Ошол жерде жөн деле окуй берсе болот болчу да. Билбейм, бул жалпы бир балакеттен чогуу уталат, бир балакеттен неме дегендей. Ошондой бөлүп таза райондордун, таза кыштактарды, алыскы тоо тараптагылардын баардыгын окутпайлыгы. Онлайндын бул өлбө жан, өлбө деген эле эмес да. Быйыл өлкө боюнча 1-класска 156 000 окуучуга мектептердин эшиги ачылат. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча 22 268 окуучу кабыл алынган. Облуста 464 мектеп болсо, анын 42си авариялык абалда. Ал эми жаңы окуу жылына карата облуста 329 мугалим жетишпейт. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.